Assalamu alaikum. Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинде жогорку билим берүү тармагындагы көрүнүктүү педагог жана окумуштуу профессор Эгемберди Уметовдун 90 жылдык мааракесине арналган жогорку билим берүүнүн педагогикасы жана илим туруктуу өнүгүүнүн контекстинде билим берүүнүн салттары, инновациялар жана глобалдык чакырыктар аттуу эл аралык илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Бұл Қырғызстандың мамлекеттүүлүгүн, Қырғызстандың билигин, Қырғызстандың маданиятын, Қырғызстандың илиминин түптөгөн улуу классиктер. Конференцияга Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан, ошондой эле Өзбекстан жана Казакстан мамлекеттеринен келген окумуштуулар актуалдуу темалар боюнча баяндамаларды сунушташты. Иш-чаранын алкагында билим берүү багытында секциялык жыйындар, конок лекциялар уюштурулуп, тажрыйба алмашууга кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Andijon davlat pedagogika instituti bilan hamkorlik memorandumi tuzilgan. Tarix kafedrasi bilan birgalikda mobil almashinuvimiz yo'lga qo'yilgan. Qirg'izistondan kelib bu yerda o'qib ketishadi. Bir semestrda bizda o'qib ketishadi. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad bir-birini fikr almashish. Bir-birimizga bu asosiy bir foydasi bir bilimlarda bir fikr almashamiz, bir-birimizdan o'rganamiz. Tajriba orttiramiz bu yerda. Илимий практикалык конференциянын экинчи бөлүгү пленардык жыйын менен уланды. Анда катышуучулар жогорку билим берүүнүн заманбап көйгөйлөрү, санариптештирүү процесстери жана инновациялык ыкмалар боюнча пикир алышты. Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин педагогика илимдеринин кандидаты доцент Салтанат Жапарова билим ментор платформасынын билим берүү процессин санариптештирүүдөгү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу баяндама жасап, анын мугалимдер жана студенттер үчүн ыңгайлуулугуна токтолду. Биз жеңилирээк түрүн ойлоп таап ошону түзүп атабыз да, ал энде жеңилирээк. Муну мугалимдерге түшүндүрүп берсек, патель алып кетип атат да. Биз көбүнчө студенттерди, келечектеги даярдаган мугалимдерге сунуштап, студенттерди даярдап, мына окуучуларыңар менен мондай иштесеңер болот. Ал эмес, бул платформаны колдонуп, студенттер дагы алыстан отуруп алып окуучуларды үйрөтүп, мисалы үчүн мен математика тармагындамын да, мисалдарды, эсептерди иштеп, ошо кайтарым байланыш түзүп, бул платформаны колдонсо да болот. Акыртуу коллективди ушул иштетүүнүн жолдорун аябай мыкты билген зирек агай алган экен. Иш-чарада профессор Эгемберди Уметовдун педагогика илимине кошкон зор салымы өзгөчө белгиленип, анын эмгек жолу жана илимий мурасы жогору бааланды. Ал Жалал-Абад мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин алгачкы деканы катары билим берүү тармагын өнүктүрүүгө чоң салым кошкон. Кудай буюрса, мына 3-чү конференция өтүп атат. Биз аракет болсо жыл сайын ошо атамардан конференция өткөрөлү деп чечкенбиз үй-бүлөдө. Жылдан да өзгөчөлүк болобу? Болот. Өзгөчөлүк болот. Эми муну билим берүү проблемасы бул бир эмеде турбайт да, дайыма өнүгөт. Проблема чыгат, ошо проблема канча чыгыш керек. Аталган эл аралык илимий практикалык конференция жогорку билим берүү тармагындагы актуалдуу маселелерди талкуулоого, илимий байланыштарды чыңдоого жана тажрыйба алмашууга өбөлгө түздү.